Keyinki mesele üstünkü kol bolu. Berүүчү kol bolu деген manide hadis var. Bukhari, Muslim jana Ahmad bin Hanbal'ın aytımı boyunca bir hadiste Allah'ın elçisi mınday degen. Üstünkü kol aldınкы koldan jakşı dedi. Üstünkü kol aldınкы koldan jakşı dedi. Ушуну biz kotorganda sadaka bergen, jakşı sadaka algan onça jakşı emes dep түшүнүп калабыз да. Бирок Фетхулла Гүлен бер durmatda bir туганым ушуга tafsir bölökçe bergen. Kandayça berет? Бул адамдын muhaddis ушуну карагыла. Чындыгында берген кол жакшы урматтуу bir туганым. Бирок берде берген кол, алган кол деген сөз жок болот да. Берде üstünkü kol, astыңкы колдон жакшыраак деп атат да. Biz түз мааниsin түшүнгөндө üstünkü kol сөзсүз түрдө берген, astыңкы кол сөзсүз түрдө алган деп түшүнөбүз. Туура чындыгында берген кол же садаканы берген адам алгандан көрө жакшыраак. Бирок кээде алган бергенден жакшыраак болуп калган учурлар бар деп айтат да. Ушул хадистин өзүндө дейт. Анткени bir адам берип атат, бирок берип атканда кибир кылып берип атат да, бой көтөрүп элге мактанып берип атат. Ал эми алып аткан адам аны алганда эмне башка бир илимге, китепке же болбосо жакшы бир нерсеге жумшайын деп ниети түз болгон үчүн мунун колу төмөндө турган менен чындыгында Кудай даасында мунун колу бийик туруп атат. Анткени бул кол руханият менен бийик болуп турат. Кара берде берген кол жакшы, алган колдон деген жери жок берде. Берде бийик кол ал төмөндө турган колдон жакшыраак дейт да. Кээде төмөндө турган алып аткан кол тигиге караганда Кудай даасында бийик болушу мүмкүн. Bunun niyetinde alsam, alıp bar medresege bersem, je bir talebelerde okusam, je daha bir neke kılsam, je bir niyetleri var oluşumga. Tigi berip atkandık riya oluşum mümkün da. Demek berүүчү болгон менен бирок аныкы төмөндө турган кол болуп калыш ыктымалы дагы бар. Мен окуганда кадимкидей Кудайга мөтө шүгүр айттым. Кудайым аалымдарга ушуну ачып берип койгондугу үчүн. Кара. Üstünkü kol astыңкы колдон жакшы деди. Üstünkü kol жакшы дегенде astыңкы kol жаман деген сөз чыкпайт. Хайрун деген сөз жакшыраак деген сөз. Ököteң эле жакшы, ököteң эле мусулмандын колу. Бирок тиги кол жакшыраак деп атат да. Демек, кимин ниети жакшыраак болсо, ошол жакшыраак деген маани келип чыгат. Мындай айтылган üstünkü kol берүүчү, astыңкы kol болсо алуучу экендигин башка хадистеринде пайгамбар өзү түшүндүрүп кеткен. Иш жүзүндө берешен кол жогоруда, алган кол төмөнгүдө турар анык. Ошону менен бирге бул хадисте берешен адам көптөгөн соопка ээ болору, алган адамдан жогору турары белгиленген, урматтуу бир тууганым. Анан дагы маселе, мисалы үчүн урматтуу бир тууганым, берде кол деп айтып атабыз го. Кол деген мен урматтуу бир тууганым, бул адамдын өзү. Адамдын колу жакшы болуп, өзү жаман болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн колуң жаманды көрбөсүн дейт бизде сөз бар да. Бул деген колуң жакшы болсун, бирок өзүң өрттөнүп кетсең кандай колуң жыдыгап калат деген. Ошон үчүн колдун өзү деген сөз ошол жакшылыктын көбү кол менен кылынгандыгы үчүн колдон ибарат айтылып, болбосо бул деген адамдын өзү деген маани. Демек, бер урматтуу бир тууганым, берешендик жөнүндө сөз кетип атат. Экинчиси урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар бар. Кээ бир адамдар булар жарды. Булар алуучулардын гана катарын толуктайт да, берүүчү боло албайт буларчы. Бирок булар бардык берүүчүлөрдөн жакшыраак адам деп эсептелет. Мисалы үчүн урматтуу бир тууганым, Бара ибн Малик деген сахаби өткөн. Ушул адам өтө кедей болгон, кембагал болгон. Бирок ушул адам касам ичсе Кудайга сөз таткарылганда, ушунчалык Кудай менен болгон мамиле түз адамдар бар. Булар валлахи о Кудай, атың менен касам ичем, ушундай болсун деп дуа кылса, Кудайым булардын касамдарын кайтарбаган олиялар бар, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн биз билип, ошон үчүн биз өтүп кеткен Абдулла Дамбулладан, давачы Абдулла Таксырдан эткече мен бирөөгө капа болдум, ошону көлдүк Абдулла деп жазып коюптур да. Ал көлдүк эмес, ал деген Кыргызстан, ал ааламдык адам, ал деген бүт ааламга күмөн, мындай бир жакшы күмөн менен дават кылган адам. Анан кичинекей рыбачыга байлап койгон, ал деген ал болуп калбайттыр. Ошон үчүн уят нерсе булчу. Сен өзүң көлдүк болой, бирок ал деген Абдулла шей көлдүк эмес, ал деген эмне ааламдык адамдар. Анткени булар бүтүндөй ааламга дават тараса деген жакшы ниети болгон да. Ошол Бара ибн Малик ушундай кайсы бир кыйын согуш болгондо сахабалар Бара ибн Маликке кайрылышканда, эй, бизге дуа берчи, сен дуа кылып касам ичсең дуаң болот эле деген адам, урматтуу бир тууган. Эми ушул бирөөдөн бир нерсе алып аткан болсо, албетте мунун колу тиги берип аткан бийик колдон жакшыраак да. Демек, жогорку кол алдыңкы колдон жакшыраак дегени маанавий иретинде кайсы колдун эмгеги көп болсо, бул алуучу, берүүчү айырмасы жок. Мына ушул кол жакшыраак деген маани келип чыгат, урматтуу. Анткени берүүчү кол деген жок да булчу. Бийик кол төмөн колдон жакшыраак дегенди сөз айтты да. Берүүчү кол алуучудан жакшы деген жери жок. Экинчи бир маселе, Азирети Саубан деген сахаба өтө жакыр эле. Анан пайгамбар алейхиссалам бул адамга айткан, Саубан, сен эч убакта бирөөдөн бир нерсе сурабай деп осуят берген.
Eч nерсе сурабайт эле. Ал эмес төөсү минип кетсе, камчысы түшүп кетсе, төөнү чөгөрүп, эми төөнүн чөгөрүшү эле кызык болот, билесиңер. Эңкеп, төңкөй эки жолу көчөгүн көрсөтүп, төө зорго чөгөт, анан кайра зорго отурат. Төөнү чөктүрүп, камчысын алып, кайра минип кайра кетчү эле да. Ушунчалык деңгээлде иштек сураган эмес. Эми ушуга окшогон адамдар бир нерсе сурай турган болсо, урматтуу бир тууган, анда бул адамдардын колу сөзсүз түрдө башкалардан жогору болот дейт да. Эми ушул хадисти карап көрсөк, бизге мындай таянак чыгат. Жогорку кол төмөнкү колдон жакшыраак деген түшүнсөк, ошол хадис бизге мунун ук деп айтат. Мисалы үчүн, эми музыкага салыштыргым келбейт, бирок музыканы укканда музыканын сөзү өзүнчө, анан музыкасы өзүнчө маани берет да, билесиңерби? Анткени музыканын өзү өтө шок музыкалар эмнеге арам деп айтылынса, адамды азгырып жибере турган касиети болгон үчүн урматтуу бир тууганым, аны жокко чыгарбаш керек да, жокко чыгарбаш керек. Анан ошонун таасири болгондой эле, мунага хадистин өзү таасири бар, анан хадистин маанисинин өзүнүн таасири бар да. Обону мындай айтат да. Ар намысыңарды ар дайым бийик туткула деген сөз чыгат. Суранып тиленүү менен өзүңөрдү, авириңерди тепсенди кылбагыла. Жеке жашооңордо да, мамлекет алдында да эч качан аларман кол абалына түшүп калбагыла. Ар дайым берешен кол болуу касиетин сактаганга аракет кылгыла. Ошондо гана ар дайым ордуңар жогору болуп, авириңер таза сакталат. Бийик турган адам ар дайым бейпилдикте, амандыкта, башкаларга кам көрөрүн, төмөн адам жанталашып, жыйнап, калтырап жашаарын эч качан унутпагыла. Силер соргоктонгон байкушка кол болбостон, башкаруучу берешен кол болгула. Үстүнкү кол болсоңор, башкаруучу кол болгонуңар ошол дейт. Дайыма таквалык менен боло турган болсоңор, анда башкаруучу кол болгон ошол дейт. Ошондой эле ушул хадис эл аралык деңгээлде мамлекеттердин өзүнүн кадырын сактап калганга дагы жетиштүү болот. Азыр бизде гум помощь деп айтып атпайбы? Венесуэла бүгүн айтты президенти, азыр талашалардачы ким падыша болбойт депчи. Анан бир чоң держава атын айтпай эле коюн, гум жардамын кабыл албай атат ошо азырчы. Эмнеге десе, биз аны гум жардамын алып туруп, биз аларга кул болуп калабыз. Алар бизге душмандыгын жапкысы келип, бизге ошондо гум жардам берип атат деп, эң чоң державалардын биринин жардамын азаттануу менен бүгүн албай атат, урматтуу бир тууганым. Бул хадис дейт, эл аралык деңгээлдеги байланыштарда да жаңылдырбас таамай өлчөмдөрдүн бири. Бул дипломатияда алты менен жазыла турган хадистердин бири. Эгерде биз үстүнкү кол боло алсак эле, эл аралык деңгээлде оозго аларлык орунга ээ боло алабыз. Анда дейт, омуроолоп чоңсунган өлкөлөрдүн кол астында эзилген элибиз кайрадан бутка туруп, оозу кыйшык өлкөлөргө карап олтурбастан, алар менен тең ата сүйлөшүүгө кудурети жетет. Болбосо ар дайым башкалардын алаганында оюнчук катары колдонулган байкуш эл болуп кала беребиз. Биз билебиз капиталисттер айткан сөздөрүн. Биз аларды коркутабыз, коркпосо пряник берип алдайбыз деген, нан берип деген. Мына ушул урматтуу бир тууганым. Берип кичине нерсени, үстүнкү кол болуп, бийик кол болуп, кийин сага башкаруучу болот да. Дайыма бийик кол урматтуу бир тууган башкаруучу болуп келген. Ошон үчүн башкалар берген тыйындардын бардыгын жей бербеш керек, этият болуш керек. Керек болсо берүүчү болгонуң, ошондо сен өзүңдүн дааватың ишиңи башкаларга кыласың деген сөз да. Бирөөнү үмүт кылып атсаң, кантип ага даават кылыш? Ошонун даават усулунда барганда бирөөнүн мүлкүн үмүт кылбагыла, жүрөгүңөрдөн чыгаргыла, Кудайдан сурагыла деген усул, урматтуу бир тууганым. Мына ушул тартипке туура келет. Айткандарыбыздын баарын азыркы жашоо абалыбыз далилдеп турат. Чоң муштум өлкөлөр, көргөзмө катары, ооз көптүрмө, гум жардамдарын бергенсигени менен, аны алган элдердин кактабай канын ичип, чучугун чүлүксүлүктөй соруп, тыйын тыпырына дээре 100 эселеп кайтарып алуунун не бир укмуш айла амалдарын билишет. Ушундай эмеспи? Азыраак бир неке берип коет, бирок башка программа сенден көбүрөөк нерсени сенин каныңы соруп алат. Эки темир табак берет сага, бирок сен алтын табактарын алып кетип калыш оңой эле мүмкүн да. Чоңураак айта берсек дагы чоң сайтка кирип кетиши мүмкүн, бирок муну баарын билип турасың. Сырттан келген гум жардамдар тизилип алып башка берип атат, бирок жарабай калган нерселер, эски бузулуп калган сааттар мисалы үчүн, ушуга окшогон жанагыдай чирип калган чучуктар, печеньелер келе берет, сүйүнүп аласың, ордуна башка бир нерсе урматтуу бир тууган ага карматып берип атканын билбей каласың. Ошон үчүн жогорку кол болгон дайыма жакшы деген сөз болот. Ошондуктан биз алуучу кол болуунун кордугу жаныбызга шивеге деп атканына ыраазы болгонсуп, айласыздан андайлардын кара баткагына сорулган кербезибиз.
мындан кутулуунун жолу ар бирибиz жеке планда да, жалпы элдик деңгээлде да бирдей жоопкерчилигибизди аркалап баарыбыз баш отуубуз менен тер төгүшүбүз керек дейт. Биз берүүчү кол болгонго аракет кылсак, ошону жетишебиз. Эгерде алуучу болуп тура берсек, анда биз жарыбайбыз, урматтуу бир тууганым. Ислам ааламынын, деги эле бүткүл адамзаттын бизден күткөндөрүн ишке ашырып, үзүрлүү натыйжаларды ортого чыгаруубуз зарыл. Муну үчүн биз эмне окушубуз керек, иштешибиз керек, дуа кылышыбыз керек, даават кылышыбыз керек болот. Ошондо биз эмне берүүчү кол болобуз.